Булар горшоктогулар кыздар. Көргөнүңүздөрдөй. Горшоктогу удобрение кылынган немелер дагы уже сразу эле билинди. Сонун болуп чоңоюп калды. Бул өзүмдүн маточниктерим. Бул жерде ар кыл сорттор бар. Вот монтип уже бутондорду коюп алышты. Сонун болуп турушат. Мына көргөнүңүздөрдөй уже бутондор залашт этилди. Гүлдөр аябай жакшы чоңоюп атат. Жумшартырып, колдон келишинче весна, лето деген омуну колдонуңуздар, аябай жакшы. Анан горшокторго боло турган болсо кыздар, горшокторду, например, 2 литрлик горшоктордо боло турган болсо, перевалка кылмакчы болсоңуздар, перевалка даярдап койгон грунтуңуздарга обязательно коллоидная сера, ошондой эле ому болсо ому, болбосо башка любой эле удобренияны колдонсоңуздар болот. Желательно весна лето болсун. Себеп дегенде весна летода достаточно азот болот да. Биринчи бериле турган подкормка бул азоту көбүрөөк болот. Вот ошондо гүлүңүздөр жакшы неме кылат. Мен, например, могу горшоктор азыр данное время мен бүгүн перевалка кылдым муну. 3 литрлик горшокто болчу. Азыр 5 литрлик горшокко перевалка кылдым. Аябай тамырлары сонун болуп чоңоюптур. Көрүп турасыздар, удобрениядан кийин аябай жакшынакай болуп калды. Буларды удобрять этип койгон болчумун. Ошондой. Булар сатыктагы гүлдөр кыздар. Red Angel деген бар, Dark Angel бар, Adula деген сорттон бар, Speed Red бар. Аябай көп сорттор. Кайрылсаңыздар, сиздерди кайсыл сорттор кызыктырып аткан болсо, колдон келишинче мен да бар сортторду таап беришке аракет кыламын. Гүлдөрдүн состояниясы аябай жакшынакай. Бул жерде сатуудагы гүлдөр по 12 горшоктордо. Хаймон деген сорттон калды, Эклипс бар, Рана деген сорт бар. Дагы Шоколафтан бар, Bright Red деген сорт бар, Tiffany бар, Ferrari Love деген сорт бар кыздар. Ар кандай сорттор. Булар кичинекей черноктор. Вот гүлдөрдүн состояниялары сонун болуп чоңоюп калышты гүлдөр. Желающийлер кайрылсаңыздар болот.